Assalamu alaikum, урматтуу. Мен дене программасынын көрүүчүлөрү, мен Ош облусунун Кара Суу деген районуна келдим. Мына ошол жерден Зымырат деген энебиз 66 жашка чыгып, бүгүнкү күндө мына ушул Кара Суу деген кафеде өзүнүн балдары, кыздары жакшынакай иш-чараны уюштуруп жатыптыр. Мынакей менин маңдайымда болсо Зымырат энебиздин балдар, кыздары турат. Негизи 7 экен жалпы балдарынын саны, кыздары балдар эсептелгенде. Азыр менин ушул менен программама ушул 4 баласы демилге көтөрүп, уюштуруп, кыздары коштоп дегендей, бул баласы коштоп дегендей, бул жерде неберлери бар. Азыр ичине киргенде дагы кенен чонон кеп кылабыз. Жакшысыздарбы? Аман эсен отурасыздарбы? Бүгүн ушул энебизди бир ушул 66 жаш менен куттуктап, өзгөчө ушу менен программасына каттатып киргизип коеюн деп тилек кылыпсыздар да. Бул ой качан пайда болду, кимден пайда болду? Кыскачараак энебиз жөнүндө кичине маалымат берип өтсөңүз болот. Сиз канчанчы баласы болосуз дегендей. Ошо саламатсыздарбы? Биринчиден ушу бүгүнкү апамдын туулган күнү, ошондой эле балам Артур экөөнүн бүгүн туулган күнү бир күндө болуп калган. Ошонун туулган күнү менен куттуктайбыз. Ошондой эле мен үйдө эң кичинеси, менен кичине карындашым бар. Ошол анан өзүбүзчө ошо бир туугандар кеңешип, ушу апамдын туулган күнүн ушу эстелик болуп, кийинки соңку будан 20-30 жылдан кийин көрүп эстеп турайлы деп ушундай өзүчө кеңешип, ушу менен деген программа менен сүйлөшүп, ошого каттатып коелу, өзүчө сүйлөшүп эме кылдык. Мына ошол тилек максаттар азыркы секундтарда ишке ашып отурат да. Кудайым насип кылса. Сиз кимиси болосуз? Канчанчы кыз болосуз? Аха. 4-чү кыз болосуз. Ушу биз ушул бир туугандар уюшуп эле ушинтип сиз чакырдык. Ушу өмүр бою эстеликте калсын деп. Ушу апам туулган күнүн куттуктайбыз. Ушу 66 жаш кут болсун. Дагы кептин калган сонундарына жүрөктөн чыккан сөздөрдү сүйлөйбүз. Бул жерде мынакей урматтуу көрүүчүлөр, торт жасалган, мынакей энебиздин элесин түшүрүп, бул жерде атакебиз да кошо түшүрүлүптүр. Жакшынакай кылып туруп атам апам, бейишим атам апам деп жакшынакай кылып туруп балдар, кыздары торт буйрутма берип, мына ушундай белекти азыр тапшырып алдым да турат. Мен үйдөн эң кичинеси. Эң кичинекей кыз болосу. Бул өзү негизги идея, бул мына Нурле эжемдин идеясы. Сиз менен турмай сүйлөшүп Нурле деп чыгып атты бизге дагы. Нурле эжемдин идеясы биринчи айтып, анан баарыбыз кеңешип. Сиз менен байланышып конuşmayacağım. Мен сиздин программаңызды көп көрөм да. Иште болсо да кайсыдан сиздин анча сүйүнүшүнөн чыдабай өзүм да ыйлайм да, мындай кылып жер анан эптайын да ушинтип эме кылып тилек кылганмын да, өзүчө ушундай кылып эме кылып байланышсаң деп сиздин эмеңизди интернеттен алып ушинтип байланышып, Кудай кааласа ошо тилеген ой максатыма жеттим. Апамдын да өмүрү узун болсун. Bunday жакшылыктарда көп сүйүнүчтүү нерселер көп болсун, атамын да өмүрү узун болуп, ушу чоң байбиче болуп, эч качан карыбай жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Ой, рахмат. Бул небереси. Атын ким? Эрбол. Туулган күн бияктыкы да болот ушуну же бул ичкеридеги, кана бир. Эне туулган күнүңүз менен. Калган сөздү тиякта сүйлөйбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр кошуп ташыл жүрүп отуралы, энебиз деле билбесе керек бул сюрприздин уюштурулгандыгын. Эми кандай болгон күндө дагы Зымырат энебиздин балдар, кыздары колдон келген ушул эненин көңүлүн көтөрүү аракетин жасап жатышкан учуру. Бул болсо бир күн келет, ушундай тасма, ушундай образдарды миллион долларга эмес, еврого да сатып ала албайт. Азыр мына ушундай учурларды өзгөчө ушул өлкөнүн түштүгүндөгү, мисалы, баса белгилүү айтып коеюн, ачык эле кеп бул жарандар абаларын, энелерин, аталарын куттуктап жаткан учуру, болгондо да кызуу куттуктап жаткан учуру. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул биздин келишибизди Зымырат энебиз билбейт. Бул сюрприз, эсте калсын деген аракетте мына ушул азыркы менин алдымда кетип бараткан балдар, кыздары уюштуруп, мынакей биз да келип калдык. Кандайсыздар? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Зымырат энебиз каякта? О, жактабы? Азыр Зымырат эне менен бир таанышайлы барып. Зымырат эне, туулган күнүңүзбү бүгүн? Туулган күнүңүзбү? Мени келет деп ойлодуңуз беле? Менин программабызды көрөсүздөрбү? Шүрегени менин программабызды көрөсүздөрбү? Ошо ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов.
Zımırat enebizden bugün tuğulgan gün eкен. Men uşakka biraz yıl olayına Zımırat enebizge жетip barayын, şaşa buşa келатабыз. Балдар кыздарыңыз ушул менин апамын ушул жылкы туулган күнү тагыраак 66 жашка чыгыпса эне. Өзгөчө ушул тасма менен эсте калсын, ушул менин программасына катталсын, башкаларга окшоп биз дагы апабыз менен мактаналы, даңктаналы деп тилек кылыштыр да. Мына азыр менин алдымда ушу 4 балаңыз, 3 кызыңыз, 1 уулуңуз ушул демилгени көтөрүп, мына ушул Нурия деген кызыңыз да, мына Нурила деген кызыңыз менен байланышып, кичинекей балаңыз менен кичинекей кызыңыз кеңешип, мына азыр мен келип калдым да эне. Кандай отурасыз? Жакшы эле. Не oldu? Korkup otasız mı da? Толкундан отасыз mı? Балдарым бар ушу сюрприз кылганына сүйүнгөнмөн, ушунда отурам да толкунданып эме. Bunu bilgen emesiz. Taптакыр, эч ким айткан эмес. Айткан жок, айтмакчымына туулган күнү деле айткан жок. Айткан жок десеңиз, а? Мына ушул учурлар сиздин эсиңизде калсын. Эне ушул сиздин өмүрүңүзгө өмүр кошулсун, ушул балдар кыздарыңыз сизге болгон сый урматы. Мына ушул учурдан быйылкы туулган күнүн ушул тасмага калтырып архивге салып коелу деп ойлошкон экен. Себеп дегенде бул программага 20 миңден ашты азыр. Энелердин катарын эгерде көрүп жүргөндөр болсо, мынакей баардык ушу энелер сизге окшогон бактылуу энелер элестерин калтырышат да. Мунун баары бир үй бүлө үчүн өтө таберик, өтө улуу бир белектердин бири болуп саналат. Канчага чыктыңыз эне? 66. 66. Канча балаңыз бар? 7 балам бар. 7 бала. Канча небереңиз бар? Неберем эсептебедим. Эсептебедиңиз. Чебере барбы? Чебере боло элегем. Боло элек. Кудай буйрса балдарыңыз чоңоюп калыптыр, неберелериңиз чоңоюп калыптыр. Ана мына бытыйган отурган периштенин да туулган күнү турбайбы мынакей энеси менен бирге? Энесине сюрприз да. Бул сотка карап атат. Азыркы замандын балдары. Эне мына ушул сиздин туулган күнүңүзгө атайын белек печкектерди көтөрүп келишкен да балдарыңыз. Шуну тапшырып алайлы кол чабуулар менен, жакшынакай кылып туруп. Андан кийин кеңири маекке өтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер кыздар балдары. Келип, энебизге болгон сый урматты сарпайларды тапшырып, жакшынакай кылып энебиздин көңүлүн көтөрүп алайлы. Андан кийин иш-чараны улантабыз. Кана эне. Энебиз кол чаап турабыз, мынакей жакшынакай болгон Бейшим апам деген гүл. Бул жакта болсо атайын балдар кыздарыңызды тоо тарапка чыгып терип келген живой гүл мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир эне куттукталганда белек печкектер тапшырылат, андан кийин сарпай тапшыруу аземи дагы улантылат. Эгер кимде ким сарпай тапшыргысы келсе, мына ушул экран аркылуу тапшырып койсо болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ар бир эненин бактысы мына ошо балдарынын жакшылыгында. Ошон үчүн ар бириңиздер апаңыздарды, атаңыздарды сыйлаңыздар дегендей. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары тапшырганча бир аз сүйлөп койсоңуздар да жакшы болот да. Мына азыркы демилге уюштурган балдар кыздар азыр энебиздин туулган күнүнө арналган жакшынакай тортту күйгүзүп келе жаткан учуру мына эң кичүү баласы. Бул жакка өткүзүп берели. Азыр энебиз бир дем менен тортты өчүрүп койсоңуз, кол чабабыз. Ай рахмат, эне жүзгө чыгыңыз. Жүзгө чыгыңыз, Бул тортты бул жака коюп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки мынакей небересине арналган торт, небересине үйлөтүп коелу, кана. Мынакей. Эжелер, подаркаларды коюп турасыздар, сүйлөгөнчө тапшыра бересиздер, эне. Мынакей, үйлөп кой. Катуу үйлө, катуу. Эрке бала экен да, болду, өчтү, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Зымырат энебиз менен небересинин туулган күнү бир күнгө туш келген учуру. Ар дайым жыл сайын ошондой туулган күндөрдү чогуу чаран белгилеп жүрүшүнө биз дагы тилектешпиз. Кана. Эне. Урматтуу көрүүчүлөр, баса белгилеп айтып коюшун жагдай бул абабыз болсо, бул жактын ауышкабылы сиздин ауышкаңыз болот. Мен жаңылган жокмун, мен себептен жана торттун бетиндеги сүрөттү көрүп калдым, анан таанып атам да сиздичи. Тортко чегерген да сүрөтүңүздөрдүчү.
Кандай отурасың анау? Жакшы, маанайлар аябай жакшы. Мына ушинтип менин байбичемин туулган күнүнө сюрприз кылганга өтө кубанычтабыз. Şu baldarıma da çok rahmat, baldarıma, kızlarıma, gelinlerime. Daim şulardan yakşılıkların urmasıyın görüp vereyle. Şularga da den soluk versin, uzun ömür versin. Orvasın, sırkavasın, manaylar açıklasın. Şunun baldarı da ilimdi, bilimdi olup, ateneni sıylagan olup. Şunun baldarı da şu, biz de kılıp baldarı da şularda sıylap. Şunda jakşı tuğulgan günderde sıylap. Yürüversiniz. Daim şu baldarındaki kelekçekleri keng bolup, ömürleri uzun bolup, ilimdi, bilimdi olup, el için, memleket için istegen, ata-ene tuğan ırk sıylagan, kelekçekleri keng yigitlerden bolsun. Şularga da bar, çok rahmat, baldarım, kızlarım, gelinlerim. Rahmat silerge. Daim şu jakşılıkların üstünde, manayınar açık bolup, aktarıp üstünde, jakşılıkların üstünde yürüvergiler. O min nake. Atavuz aybay sözgө чечен экен. Мугалим эмес ба атабыз? Ауышпаңыз. Мугалим ошо сразу билинди дароо. Урматтуу катышуучулар, эми ирети менен баштайлы. Биринчи ушул куттуктап келген конокторго улуулап берели. Орточо дегенде балдар кыздарына сөз берели. Кана келиңиздер. Бирден өтүп белек бешкектерди тапшырганча энебизди бир аз мактап, даңктап келе бериңиздер. Мен эжеси болом. Бир тууган. Tuğan günü kutlu olsun. 66 yaşınдағы көп болып жүзге түседі. Майлы сүтті болсын, алғары мынауы башы менен тең қар қылайын. Rahmat. Çevrelердің күнін күчін көргілі, toylарын көргілі, төрдің көркі болып жүрі өргілеген. Мына жігіт болса, ені атасындай чоң жігіт болып, кейін чоң қойғанда да ұшындай болып, чоң атаңдай болып, сен дағы төргі отырып, дайбатша болғын ем, ата-енеңменен болғын, ден соғылық десін. Соғылық десін, біздің нем сарпайызды алып қойымыз. Мынакей сарпай тапшыруу аземи жүрүп жатат. Мына бир тууган эжеси. Эже сиңдилери, үкөлөрү бар. Ушу баары бир тууганбыз. Эжебиз 66 жашка чыккан менен аябай жаш көрүнөт экен, бирок ошону айтам да, где-то бир 45-50 деп берсек деле туура болот. Мугалимдин аягы ошондой болот. Энелер, бирден сүйлөгөнчө кетиңиздер. Эки ооз сөз сүйлөп коюңуздар. Böyle solgan günü kutlu olsun hepçemin ha. Ömrü uzun olsun, densallıklar çın olsun. Cezlemeke tengarıp, şu baldarımızların, nevrelerin, toyların görüp, çakşılıkta yürüversin. Aman olsun, var olsun. Sizlerge rahmat. Şu yine komanda nesi desiger? Мен nenem komandası. Benim komandası var oldular. Biz de uşunday kameralarga tüşüp uşundu kuttuklar bizde жүрер. Uşulardan Ооба да, эне мындай да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына энекебиз аябай жакшы сөз айтты. Мына ушул учурдан дагы баса беле айтып коеюн. Арачылоодо эфирге чыгып турам. Мен катталуучуларым байлашып турам. Ар бир эне балдарын ушундай мамиле кылуусун күтөт кадимкидей. Ошон үчүн апаларды сыйлайлы. Апалар аман болсо, энелер аман болсо, аталар көп жашайт. Рахмат. Ушу үй биле бекем болот. Рахмат. Баарыңарга келиндерге рахмат. Рахмат. Бир күнү сиздин да үйүңүзгө барып калабыз эже, Кудай ырасы балдарыңыз эшикке алып туруп, Кудай кааласа. Үйлөнүп алдык эми. Урматтуу келиңиздер, кана сүйлөгөнчө тапшыра бериңиздер, кана белек бешкектерди тапшыра бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызда ушундай салт бар. Сөзсүз түрдө Балдарымыздан кейін урматын Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиз кимиз болосуз? Аусыны. Бир-эки сөз кош көбөйсүпем. Жүрөктөн чыккан бир каалоо тилектерди. Эже сүйлөй бериң, бери карап сүйлөй бериң. Дегенім туған күніңізбен ушундай туған күндердің далайын өткөзүң, ушу балдарыңыздың сүйін урматын көрүп жүрүң. Ака менен тең алып. Рахмат. Силерге эми рахмат түшүндүккен. Рахмат эне, Ойдо рахмат. жок деле. Бир күнү сиздин да үйүңүзгө барам, Кудай кааласа. Ойдо жок жерден, Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, эжебиз туруп калды, кимиз болот? Ben kayısıncısı olayım. Кай сиңдиси. Ошон туған күндөн көрө өткөрүң деген. Балдардын дорунда, кыздардын дорунда. Акамекең тең арып, тең карың. Сен тынч болуң. Рахмат. Өз маалында келген экенбиз, сарпайларды акырын коюндарына катып, азыр тапшырабыз деген маалда эне. Кана келиңиздер, кана.
Кана мынакей жакшынакай болгон белектерин тапшырып жаткан чагы бир тууган инесинин баласы дейт. Мынакей жакшынакай сөздөрдү. Ар дайым бар болуң. 66-дан эмес 100дөн ашың. Жаштын тилегин берет. Мен белгисизден келип калдым азыр. О, подарканын эң зору ушул да мынакей, эң зору. 1, 2, 3, 4, 5 кен мынакей, 5000. Эне ошонучу, ошону аябай жакшы жерге каттың ошону. Ноолардын пайдасы жок деп коеюнбу? Рахмат. Азаматсың, сага да кайтсын. Бумеранг жашоо кайтар дүйнө деп коет, сөзсүз кайтат. Кана агабызга сөз берели. Тең туулганыңыз менен. Жакшы. Мынакей. Береке. Мынакей. Ошо туулганыңызды кутташы да макам көңүл. Бар болгулашы да тынч болгулашы бала чыккан небере чеберем. Күнүң күчүн көрүп жүрөрүңүз. Ден соолуктарың болбой сыкка жүрөр. Ой, рахмат. Мынакей энебиз бүгүн бир кеттин акчасын жыйнабай болду. Мынакей. Мынакей. Небересине болсо мындай жакшынакай болгон акчаларды конфет алып жейсиң, конфет алып жейсиң. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай көрүнүш, бул бактылуу көзөрмөмдөр. Дагы бир агабыз эң чоң баласы. Ар дайым ушу ден соолугуңуз чың болсун, ушу оорубаң. Ар дайым балдарыңызга алдына жатып жөнөгүң жүрө бериң. Ушу туугандар баарыңыздарга чоң рахмат ушуну куттуганга. Ой, рахмат. Атабыздын ар бир сүйлөгөндөргө кол чаап отурайлы кичине мындай шаңдуураак кылыпчы. Апа, тууганыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз үчүн, асманыңыз ачык, маңдайыңыз жарык болуп жүрө берсин. Ушу уюштурган кайсыңдилериме чоң рахмат. Кичинекей кайнеме дагы баардыгына рахмат. Москвада иштеп жүргөн кайнелериме да рахмат ушундай уюштургандарына. Баарыңыздар келгениңиз куш келипсиздер. Жакшы мамайда тосуп кетиңиздер. Ай, рахмат. Биринчи келини сиз болосузбу? Апабызга ушул биринчи ушул апабыздын үйүн аттагандагы бир кызыктуу окуялардан барбы эсиңизде калганы? Же бир нан жаап албай же тамактын тузун көп кылып коюп? Айтсам, вообще эч нерсе кылбай келгем. Мени ушунчалык ушул дережеге жеткизди. Вообще Каккыс кокус кылганбы ошол мезгилдерде бираз? Эч нерсе деген эмес. Апа ол жакшы үйрөттү ушу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биринчи алгачкы келиндин колунан тамак ичкен мисалы ушундай келиндердин алгачкы тамагы, алгачкы сизге берген ашы деп коелу же болбосо ушундай бир мээрими сизди эч качан картайтпайт. Улуу келиндердин ушундай бир касиет болот экен да. Ошон үчүн балким жапжаш жүрөсүзбү, балким ушул эжебиз бир сырдуу тамак берип койгонбу, ошон үчүн карбай жүрөсүзбү дегендей. Бар болуңуз. Ушул энебиздин батасын ала берсеңиз, сизге да бир күнү балдарыңыз ушундай бир жакшынакай жакшы ниеттерди кайтарат деген ойдобуз. Рахмат, рахмат, азаматсыз. Ана келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйлөөчүлөрдүн саны бир топ. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, баса белгилеп кетүүчү учур келди. Бул Зымырат энебиздин жакшынакай болгон кыздары, балдары, мына ушул иш-чараны уюштургандардын сап башында турган мына ушул эжелер. Мына азыр жана сыртта бир аз кыска маалыматтарды берип өттү сиз тууралуу. Эми энебизди бет маңдай туруп мактаңыздар. Эми менин апам мындай адам. Мен апамды сүйөм деп качан айттыңыз эле? Дайым эле айтабыз. Дайым эле. Кана сиздин апаңыз кандай адам? Ушу ата-энем ушу 7 баланы эч нерседен кем кылбай, ушу жакшы тарбиясын берип чоңойту. Ушу ата-энеме чоң рахмат. Сиздерге таазим апа. Ата ушу Кудайга шүгүр эч кимден кем кылбай жакшы өстүрүштү. Кудайга шүгүр баардыгыбыз өзүбүз биз тиргилибиз менен биз. Ушу апа тууганыңыз менен куттуу болсун. Ушу 66 жаш дайым ушу ден соолугуңуз чың болсун. Ушу биздин жакшылыкта, тойлорубузда, төрүбүздүн көркөлүү эле жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар. Ушу пешенебизге бар болуңуздар. Ушу дагы бир жолу Ай, рахмат, кол чаап турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жүрөктөн чыккан сөздөр болду. Бул себеп дегенде Зымырат энебиз ушунча баланы
эрежеге жеткиргенде жөн жеткирген эмес, жүрөктөрүн мээримге толтуруп койгондугун көрүп атабыз. Мына келиңиз, мынакей Нурбек эжебиз тынбай мага чалып кабар алып турган эжебиздин урматтуу көрүүчүлөр, мен менен программасын такай үзбөй көрүп турган адаммын дейт. Ар бир программаны көргөндө жашалып ыйлайын дейт, бирок эч качан апама айткан эмесмин дейт. Азыр мынакей ушундай сюрпризди айтуу менен бир жүрөктөн бир чыккан, бир буга чейинки айтпаган калуу тилектеримди айтамын деп турган чагына. Ушул апа тууган күнүңүз менен өмүрүңүз uzun болсун, ушул атам менен тең арып жүрө бериң. Эч качан жамандык көргөн, жакшылыктын үстүндө жүрүп, ушу биздин жакшы нерсе, сүйүнч нерсе менен жүргүлө. Ар дайым ушинтип силер билбеген сюрприз кылып, Будан да сонун нерселерди кылып, ушу ар дайым биз ушунча эме кылган сайын жашарып, ушинтип өмүрүңөргө өмүр кошулуп, ар дайым күлүп жайнап жүрө бергиле. Силерге дагы бир туугандар баардыгыңарга чоң рахмат. Ушу өзүбүздүн дагы жеңемдерге, Москвада жүргөндөргө, Жамнар жеме, жеңеме, эме Курсан акамдарга баардыгына ушу Найкөкөл, ушу баардык бир туугандарга чоң рахмат. Ар дайым ушинтип ойноп күлүп, ушул жайык таш башканда ойноп күлүп жүрө берели. Кудай кааласа мен тилеген ой максатым ишке ашты деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ар дайым түз эфир уюштурганда айтам, ушул 80 миңге жакын катталуучу бар мына ушул каналда. Ошондо баса берилип айтам, элдер дагы ушунчалык көп комментарий жазышкан учурларын сизге бир ачык айтып өтөйүн. Ошол балдар кыздары мына ушул аталарын, апаларын куттуктаганда гана бир ушунчалык бир бу дүйнөдөгү укмуш бир рахатты алат экен да. Жашоосу керемет болуш үчүн дейт, ар бир эне, ар бир баласы, ошо эненин атанын баласы апамын көңүлүн көтөргөндө жашоом керемет болот деп тилек кылышып атат да. Мына ушул Нурбек эжебиз ошол сөздү айтты. Азыр максатыма жеттим дейт. Кудай буйруса, ажылык сапарларга дагы Кудай сертификаттарды берип аз эмне бакылдап келип сүйлөп турам деген ойдомун. Кудай буйруса кийинки жашылыктарда Кудай кылса. Анан бир эмен баса айтып кетмекчимин, мына апамдын кайнысынын баласы азыракта зона кылды да. Ушундай тууган алып билбей калыптыр, ошого кичине акча болсо дагы Энебиздин урматтуу көрүүчүлөр, акчаларын көрүп атабыз. Мынакей улам малды чөнтөккө салып атат. Көбөйтөрүңүз. Бир фитке жакындап калды азыр ушу жарым иш чарада. Ана эжебиз. Мен ушу эң кичине кыз болом. Эң эркеси, эң акылдуусу, сулуусу деп эле сүйлөй бериң, мен болом деп элечи. Анан үйгө ташуучусу да мен болом деп койсоңуз. Ушу ата апа ар дайым бар болгула, эч качан оорубагыла. Ушу биздин жүзүбүзгө күлүп чайнап жүрө бергиле. Ушу негизги идеясы ушу Нурбек эжем болду. Нурбек эжеме дагы чоң рахмат. Ушинтип бар туугандарды чогултуп ата и апа ар дайым бар болуңуз, атам экөөңүздөр оорубаңыздар. Мындай жаштында көбүн көрүңүздөр. Ошол толкунгандан сөзсүз түрдө эне менен атанын жанында сүйлөө бул өтө мындай толкунданууну жаратат да. Туура айтасыз. Рахмат, жакшынакай болгон белек-бечиктерин тапшырып атат. Бул эмне белек экен ичинде? Жайнамаздар бар ошо айтабыз. Сумка, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жакшынакай болгон сумканы жонун асып алып энебиз кара суудан чыкпайт экен деме? Акчаны болсо кампыйтты. Эртең энебизди издегендер кара суудан табасыздар. Базардан. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей атакебиз дагы жакшынакай куттуктап жаткан учуру. Бар болуңуздар, Алла ыраазы болсун. Ар бир сөзүңүзгө гана келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, сөз кезегин дагы бир агабызга берели. Сиз кимис болосуз? Күйөө боласыз. Күйөө боласыз. Бир кайненеңизди мактаңчы, кийинки күйөөлөргө сабак болсун гана. Кандай адам? Жакшы адам. Болду, эки эле сөзбү? Тууган күнүңүз менен ошо уюштур үчүн күйөөс болом мен Нурилан. Демек сиздин да салымыңыз бар турбайбы? Кышка сиңер меймандар, ден соолук баарыңарга, сиз дагы узак жашаң, ден соолукта болуң. Шу. Мен кайненеми жакшы көрөм деп коюң.
Жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, бул тамаша иретинде болгон менен бирок кийинки муунга сабак болсун деген максатты тартып атат. Бул чоң идеология. Кайнене менен күйөө баланын ортосундагы мамиле. Бардык ушу мамилелерди биз ачыкка чыгарып, коомго таратып жаткан учурубуз гана келиңиз. Гүл көтөрүп дагы бир эжекебиз келди. Күйөө балабызга рахмат. Бажаларым бирөө масканы фурада келе албай калды. Келе албай калды. Жолдо Казакстанда калып кетти. Бажалардын атынан сүйлөп. Ошолордун атынан деле бардыгына. Ай рахмат. Кана эжекебиз ким болду экен? Мен уда кыз эле болуп калдым мен. Кичинесинен өзүм баккам. Өзүңүз бак, өзүңүз чоңойттуңуз, өзүңүз турмушка узат. Бердим, узатты. Азыр эми сал неме болуп койду, өзүм эми ичимен ачы отурат. Мунулар өздөрүн айтып коюшту да. Эң башкысы катышуу. Бул кубанычтын белгиси. Кубанычтын белгиси. Кол чаап коебузун аке, жакшынакай. Ылайым жаш көз, көздөн чыккан жаш жакшылыктарга чыксын, а? Кубанып атат эжебиз дагы. Келиңиз кана. Апамын мен багам, апам Кудай буйрса 100дөн ашырам деп бел байлаган ошол уулу бир өзгөчө куттуктоо болсунчу сизденчи. Бир мындай бир сизге окшогон сиз курактагы муундарга бир ар бир сөзүңүз сабак болсун гана. Энебизди мактап, энебизди бир ушунчалык көңүлүн көтөрүп бир сөз сүйлөңчү. Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз куттук болсун. Ошо ден соолугуңуз чын болсун. Апам экөөбүз ошо 100гө чыгыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ошо бир туугандар кеңешип, эми арзуан кичине сюрприз кылдык. Эми бул эң баш болсун. Будан да чоң сюрприздерди кылайлы. Сиздерге ден соолук, ар дайым биздин жакшылыктарыбызды көрүп, эч капа болбой толкун сүйүнүчтүн үстүндө жүрө бериңиздер. Көрүнүп атабы? Ошо бүгүнкү келген бир туугандар куш келипсиздер. Сиздерге чоң рахмат. Ошо атам менен апам сыйлап келдиңиздер. Ушундай жакшылыктарды баардыгыңыздардын үйүңүздөргө каалайм. Ошол апа сиздерди жакшы көрөм. Ай рахмат. Энебизди канча күн көрбөй калсаңыз сагынып каласыз. Эми бир саат көрбөй калсам сагынам. Эми жашоого байланыштуу турмушта ар нерсе болду. Эми узакка кетип калабыз, кайра келебиз. Ошондой нерселер болуп калат. Дагы эле эркелейсизби энебиз? Апа. Эркелейм. Кантип эркелейсиң? Апа сизди жакшы көрөм деп үйдөн эң кичинеси менмин да. Үйдө карай турган мен. Колуман келип эркелем, көбүнчө эле талапсыз болуп калам. Бирок ар 2 күндөн бери жакшы сөзүңүздү айтып, телефон чалып, апа мен сизди жакшы көрөм. Сиз мен үчүн бул жашоонун маңызысыз. Сиз бар үчүн менин жашоом керемет деген сөздөрдү айтып турасыз, тынбай. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коесуң аке. Сонун бактылуу болуңуз сиз дагы. Рахмат бар болуңуздар. Мына менин балам ушу. Мынакей. Ой, азамат өмүрлүү болсун аке. 5 жашка толуп отурган ушул. Ушу менин балам ушул. Эң кичинекей баласынын баласы, небереси энебиздин. Өмүрлүү болсун, а? Аке. Экөөнүн туулган күнү бир күндө. Экөөнүн туулган күнү бер. Мынча мынакей көпчүлүк учурларда ушул неберелери менен сүйлөйбүз. Эң кичине келине сөз бербегенде анан кимге сөз беребиз? Бул эң кичине келини сүйлөсө көрүүчүлөр дагы айтат, кана кичинекей келини сүйлөп отур депчи. Жана эже чоң келинди сүйлөттүк. Чоң келинди мактадык, духун көтөрүп койдук. Бирок негизги милдет мына сиздики азырчы. Энебиздин бели бөкчөйбөй, көзү чөкчөйбөй жашаганына, тике туруп базарды бир күндө 10 жолу кыдырганына сиз себепчисиз. Мынакей сиздин чайыңыз менен, сиздин жакшынакай жылуу сөзүңүз менен энебиз Кудай буйрса 100дөн ашат деген ниеттебиз. Кайненеңизди эмес, апаңызды бир мактаңыз кана. Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз куту болсун. Дагы мындай жаштан көң көрүңүз. Мына биринчи сүйүнүчүбүз эмес, акыркысы болбой дагы мындан ары уланып, ушу сүйүнүчтөрдүн немесинен көрүп жашап жүрөңүз эми. Бүгүнкү келген коноктор да куш келипсиздер. Ушу апам менен атам сыйлап келгениңиздерге рахмат. Бүгүн баламдын да туулган күнү. Мынакей 5 жашка толду. Аты ким дедиңиз? Артур мырзанын да туулган күнү экен. Артур мырза. Апама подарка кылып берген биринчи небереси. Подарка ушу деп коебуз. Энесинин баласы. Энебиздин эң жакшы көргөн тамагы кандай? Кайсы тамактарды бат-баттан жасап бересиз? Апам ашты жакшы. Ашты жакшы көрөт экен. Эне экөөбүздүн табитибиз бир экен анда. Мен да ашты жакшы көрөм да, ойчу. Күндө болсо күндө жей берем.
Анан ушул канча болду кызмат кылганыңызга ушул келин болуп? Мына быйылкы жылы 7 жыл болот. 7 жыл болот. 7 жылда эмнени үйрөндүңүз? Эмнени билбеш элеңиз? Эң уялган учурлар. Кайсы бир ишти кылып коюп бир уялып калдыңыз эле? Тамакты салыптын ачыраак кылып коюм. Андан башкасы тегиз деп коюң. Үй тазалоо, эшикеликти кароо иштеринде сөз бербейм, болгону ушу тамак ишинде бир аз косяктарым бар деп коюңуз. Алардын баары энебиздин бир батасы менен жугулуп кетет айны. Ооба да. Урматтуу көрүшүлөр, кол чаап коз эң кичинекей келин. Канчага чыгарам деп атасыз Кудай буйрса энебиз менен атабызды? 100дөн ашырам Кудай буйрса. Кудай буйрса, аракет кылат. 100дөн ашырам дейт мынакей. Өздөрүнүн өмүрү берсин. Ооба да мынакей. Урматтуу көрүшүлөр, ушунчалык энелер ак жүрөк болушат да бечаралар. Ушул өзүнүн ден соолугун ойлой эле, өзүнүн өмүрүн ойлой эле, ушулар жашасын, ушулар болсун. Ушулар деп жүрүп анан өтүп кетишет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш кана. Москвадан байланышка чыккан атат. Бул жактан ким чыгат? Чоң кызы. Азыр байланыштырабыз. Жамилеже, салам алейкум. Бул менин программасы, мигранттардын программасы өзү негизинен. Менин маңдайымда сиздин бейиштин образында болгон апабыз турат, атабыз турат. Бир куттуктап калыңыз кана жалпы көрүүчүлөрдүн назарында. Кандайсыз? Камерага да. Камерага карап. Сүйлөбөңүз. Телевидение берет. Денсаулыгыңыз жакшымы? Алла жаман бербайда. Жакшымы? Жакшы Кудай. Туганыңыз менен куттуктайм. Туганыңыз көп болсун. Денсаулыгыңыз чырым, өмүрүңүз uzun olsun. Şu peşelerimizde akım hükümet baktığını doldular. Peşelerimizde bağ oldular. Şu nevre şöyleleri toygan bölümde şu tüylerimizin kırk olup tüylerimiz apar. Tüylerden bağ жақсы нәрселерді қалайм. Ошодан біз оны Артурдың туғанымен құттықтаймын. Артурдағы денсаулық чын, өмір uzun, ата-енесіне туғандықтарына күлімді, қырғызды білімді, қырғыздың ерегіне жараған жігіттерден болсын. Апаларымды жақсы өткөріңдер. Ошо баягы кадыркаларды алдыңызды, кадыркаларды ошо сарпайларыңыз куттуу болсун, жакшы күндөргө тойлорго дайым күлүп жайнап жүрөңүз апа. Баарыңа салам айтайын. Жайемдерге, акамдарга, жайемдерге баарыңа салам айтайын. Ай, рахмат, кол чаап коесун аке. Алыскы Россия жергесинде иштеп жүргөн улуу кызынын сөзүн тыңдадыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энекебиз дагы өзү кандай элестет таасир калтырды эле? Мына учурлар кандай таасир калтырды сизге? Аябай жакшы эле бир алыгы видеодо жүргөндөй элестетип атам мен. Ушинтип келгениңерге силерге рахмат дейм. Мынантип эми ушу балдарыбыз эми өзү супериз кылабыз деп ушундай неме кылып келишти. Мен буну элестеткенде эле жок эле. Кожайыным экөөбүз өзү деле саат 12-лерде келдик айылдан. Анан келип мында кетишке шашылып аткан мезгили өзү эле. Суперизди ойлогондо жокпуз. Айттык эшикке кыгырашып жүргөндө ошо. Мына ушул учур эсте калат эне. О, эми не дейин, ушу супериз кылган балдарыбыз, кыздарыбыздын баардыгына ден соолук берсин, өмүр берсин, иштери ийгиликтүү болсун, жолдору ачык болсун, тапкандар баары өздөрүнө насип кылсын. Ушулар бизди сыйласа, булар да ушу балдарынан ошончолук сый көрсүн. Ошондой эле мына мен өзүмдүн туугандарым, мына кайынсиңди, кайнелерим келип отурушат. Ушинтип ушуларга ham ден соолук каалайм. Ушу баардыгы ушу бактылуу турмуштун доорун сүрө беришсин. Дайым ушундай автостуркунда бирге болойлу, бирге жүрөйлү. Эми мына кожайыным экөөбүз эми ушу улдарды үйлөп, кыздарды берип, Кудайга шүгүр баардыгын тындырдык. Эми мындан ары эми биз дагы ушу бактылуу жашоодо ушулардын күнү күчүн көрөйлү. Эне жаш кезде эмне жумуш кылгансыз? Жаш кезде биринчи үйдө эле домохозяйка болгом. Домохозяйка. Анан кийин анан базарга чыкканмын. Саудагер Базарга чыгып жүрүп анан кийин ушу балдарды үйлөп чайлап, кийин анан базардан неме кылдык. Кожайын болсо мугалим болуп үйдө балдар тарбиялап, ошо үй турмушуна неме кылып турган. Кыскасы экөөңүздөр чогулуп, ушу 7 баланы чоңойтуп, эрежеге жеткирип, баарын турмушка узатып, билимдүү кылдыңыздар. Ооба, билимдүү кылдык. Билимсиз иштеп атышат эми өздөрүнүн. Өзү негизи мен 7 эмес 9 бала деп жүрчү элем. Азыр эми мана кызымды кошпой коюшту да. Ана жаңы айткан кызым, эң кичине кызым, мына эки азыркы супериз кылган кызым экөө бир кызым Бишкекте болду, жана неме кылды. Ошо мына кайынсынын немелери да ошо. Мен дайым базарда жүргөндө 9 балам бар.
ekiden egizdim деп жүрчүлөр дайым. Келгенде дагы ушулар эгизди өздөрү тең да. Эгиз төрөгөн менен эки жолу деп дайым ошентип жүрчүлөр. Булар азыр неме болуп калды эми. Эми ушинтип келип силерге дагы рахмат эми. Ушинтип неме кылганыңарга. Рахмат. Энебизге дагы сүйлөөчүлөр калдыбы, калбадыбы? Мынакей ортоңку келин Россия жергесинде иштеп жаткан ортоңку келине сөз берели. Эже бир кайненеңизди мактай бериңиз, мына кайненеңиздин туулган күнү экен мынакей. Сизди көрүп атат, угуп атат. Кандай тапа? Жакшыбы? Денсаулык жакшы? Туганыңыз кутлу болсун, апа. Туган күнүңүз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сизге асмандагы жылдыздай нурундай тийип турган мээңди себилген актардай рызкыңыз бекем денсаулыкты жана узун жашоо өмүр каалайбыз, апа. Буга окшогон жаштын көбүн жашаңыздар. Ата-мукабыздар биздин төрүбүздүн көкү болуп, биздин эмес, биздин балдарыбыздын жакшы күндөрүн, бактылуу күндөрүн көрүңүздөр. Оорубагыла эч качан. Ар дайым жакшылыктардын, кандай десем, тойлордун үстүндө жүрүңүздөр, апам. Эч качан оорубаңыздар. Сиздер пулдан салып турсаңыздар, энебиз менен атабыз эч качан оорубайт. Рахмат. Жакшы туртабы дейт туулган күнүңүз. Эң жакшы рахмат. Мынакей дагы бир небереси, мынакей куттуктаганы келип калды. Кана, эне туулган күнүңүз менен деп кой. Эне туулган күнүңүз менен көп жашаң, 66 жашыңыз кут болсун. Ай азамат, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм. Менин тойлорумда да кыз 4. Ай азамат, эң негизги нерсе ушул да турабы? Мына ушул балдардын тойлорун көрүү дагы экөөңүздарга тең насип этсин. Урматтуу көрүүчүлөр, бул төрдө аксакалдар отурат. Мен ушул жака басып барайын. Ооба, мен бул жактан өтүп алайын, мынакей. Сиз кимсиз болосуз? Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Men Cenge'min göğü olası. Yakın yoldaşı olam. Cenge tuğan gününüz kutlu olsun. Kudayım uzun ömür versin. Çın densoğluk versin. Baldardın o kızlardın ozurunu görüp, şuların jakşılıklarını görüp жүрөберин. Asmanınız açık olsun. Daim tinçlik olsun. Ay rahmat болса. Турабыз мынакей жакшынака болгон төрдүн көрүп болгон аксакалдарга сөз берип атабыз. Дагы бир аксакалыбызга сөз берели. Жақсылар қандай менің қайнажам болады. Мен бұндан кейінгі сенесінен күйес боламын. Ошон үчүн мен туған күніңіз құт болсын. 66 жашыңыз бекем болсын. Өміріңіз ұзын болсын. Құдайым берген жастардан дағы 100 күн ашырып, 105-110-ға чейін жетіңіз. Ушул тілегеніңіз ушул. Ушуну балдардын баардыгы сиздин ушул кызматыңызды аткарып, дайыма ушундай кызматтарды аткарып, кош колдоп кубаттап жүрүшүнө тилектешпиз. Биз дагы тилектешпиз. Өмүрүңүз дагы кайталайм, узун болсун. Бажамдын өмүрү дагы эч кем болбой, экөөңүздөр тең арып, тең жашаңыздар. Мен тилегеним ошол. Рахмат, бар болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздер сүйлөдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Эми кайра энебиз жакка бет алабыз. Себеп дегенде энебиз менен атабызды бир аз сүйлөткөнгө туура келет. Энебиз жанатан бери толкунданып, жанага караганда бир топ жашарып да кетиптир. Жана бир аз бетиңизде буруш барлар, таптакыр бурушта жок болуп кетиптир, жашарып кетиптир. Эмне ушул программаны эгерде көңүлүңүз чөксө, бир жериңиз ооруй турган болсо, көрүп койсоңуз ылайык болот. Себеп дегенде бул программа батага байыралып калды. Ушунча сизге окшогон, атабызга окшогон аталар батасын бере берип, ушу программа бир касиетке ээ болуп калды десем эле жаңылышпайм. Көрүп мактанасыз, атабыз мактанат, мына байбичем экөөбүз тартылдык депчи. Азыр эми сиздин урматыңызга, мына атабыздагы бул дүйнөдө сиз үчүн эч нерсени аябайт болуш керек, ата? Сөзсүз да. Туурабы? Эмне десе кыласыз, эмне десе орундатасыз дегендей. Буга чейин деле жасап келдиңиз, мисалы. Кудай кааласа ушуну орундатып, ушундай кылып, ушуну айтканы аял дейт, неме айта бериң, ата. Неме аял жакшы болсо эмне жакшы деп коётса дейт. Ушу жакшы экөөбүз ушунча жылдан бери жашап, бирибизди сен палан түкүн деп, же түртүп, же жаман сөз айтышпады. Ушунчалык ынтымак болдук.
Daim mına baldarım, kızlarım, gelinler, güyallar dağı şu bizden terbiyemizi görüp, yaman söz aytpay, birbirini sıylap, urmatlap jirebersin. Bu şu dünyada bir жақсы söz menen ötkön жақсы bolat. Adamga şu birbirini sıylap, birini urmatlap жүрgöndagi жақсы nerse oylayım ben buna dagı bir jol aytıp koyayım şu yerde tuğandarga bardığını içinde sıylap urmatlap kelgen bardığımızı urmatlap sıylap jüre bereli daim her bir uyda жақсылыктар ошого сага да чоң рахмат экем. Bu degen bul nersedен çoğ nerse özüň aytpay bul köbüz muna oğurgan soğurganlarыбыз эле sakayıp manaylarыбыз açılık kollarını çap şunda bunun da bir täsiri öte güçlü öte nerse de biz mınday söz menen aytkan menen bu nersenin bu täsiri öte biz emes şunday ötkörgön şunday tuğulgan günдөр ötkörgöndөн bardyk жақсы täsir kaltırsa gerek de men dagı bir joluşu baldarıma kızlarıma gelinlerime çoğurak bu ele birincisi emes. Buga çeyindagi jılda şu ötkörüp жүрүшөt. Koygulem. Jılda da bu yıldamı ayrıkça şunday sürpriz kılıp şu biz dele sen gelip kalganыңa da aң-taң bu kayaktan televidene gelip kaldık anda. Bunda yeme kılganda özüңçe kalatı bir oyda birinci Şivege kayaktan payda olup kaldı. Biz niye jamanlık kıldık diye oyladınız mı? Şivegen oylanmadım ben. Bunda жақсы tastorkunda жақсы nerse gelse gerek de oyladım da mı? Oşonduktan жақсы olur rahmat em bardыңarga bardığı tinç bolaylı aman bolaylı uşuk okşoğun peredaçalar bir sıylap tuğan gündörde ötkörüp nebire çevirelerdin toylarını ötkörüp oşolarda жақсылыктан урмасыйын көрүp жүрө берели. Эми шеердеги тууган уруктар, бажалар, күйөбалдар бардыңарга чоң рахмат. Ушинтип сыйлап урматтап келгениңиз үчүн силерден дайым ыраазычылык билдиребиз. Дайым жақсылыктар болсун, ушундай жақсы күндөрдү өткөрө берели. Zamanımız tinç bolsun. Sizge bir suroo var da, sizge bir suroo bereyim da. Uşul Zımırat enebizde bulgan akkunu kantip tapkansız jaş mezgilde. Bir artka bir gayrılbaysızbı? Bunu dağı izlep tapkanbız da. Ayaklardan taptınız. Oşa aktarla tavalgamız. Жақсы kız alıska getpeydi. O şehirden oşa kişi nesindele şunday budan bir жақсы nerse çıkat dep şunday tav algamın şu жақсы nersesi çıktı. Oşonun özürün görüp atabız. Bu da yaşıyor. Sizlerдің mezgilderingizlerde köpçülük uşul jubay tağı uşul gelinçek tağı maselesinde ata-eneler çeşişken da köpçülüğünde. Sizdekin ata-eneniz çeşişken je Zımırat enebizdi bir görüp suyup kalıp jürökten gettiniz bile. Emi ata-ene çeşişken ata-ene dağı şu bilet deme. Bayakı apası жақсы, atası жақсы falan tükün degende oşonda makul bolgonbuz. Olardın sözüne mında жоқ degen emes. Oşolar oşonda ele görөгөç, şu turmuştun, şu gelecekti görö bilgen, oşonu jaşap kete bilgen adamlar bolgan. Oşonduktan oşonday mına Kudaya şükür ayttım ga şunday kılıp biz hiç biribizde jama aytışkan emes, başka kılgan emes, biribizdi sıyla urmattap kelip atabız Kudaya şükür. Uşu baldardı uşunçalık tarbiyalap östürdük, gelinderdi uşulardan Kudaya şükür. Jamandığın görmedik, gelinderdele jaman bolmadı. Palan tükündep je kakıp silkip je mınanı kılıp koy dese je başında kılıp onda kılıp badıyım Kudaya şükür. Emi Kılsa kılganını bile görgön jokpuz dep koysanız. Emi budan bu yakıla sen neme kılıp ketmese bilmem. Ruhsatı beret. Yok ata uşul vakaçan kılbagan emi hiç kaçan kılbayt. Emi ata sizge daha bir tapşırma var da. Uşunday menin enem programması, menin ata-enem programması tartıp atkan uçurda enelerdin tuğulgan günü bolup atkan uçurda atalar aябай bakıldap söyleyt da emi baybiçem bar uşul ömürü uzun bolsun depçi. Enebis bugün tuğulgan gününün tosup atat, eşleseni aябайым dediniz, canımı da berem dediniz. Bir sağırığınızda aябайт boş gerekse de oylayım da men uşul. Enebis'in kaçtında turupçu. Turabı, enebis uşul aябай tümşap uksunçu gana. Akırkı jol kaçan ırdap berdiňiz ele enebizge? Emi onçamça oturuşta bol emi bul kıyladan beri sen bayakı bir yerden karmap kaldın da bunlara bunda jağı var degeninde kişini oylanatla emi adaşıp sadaşıp boçadan O şetmejeniz bol boy, doğru aytasız.
Ömür degen kıpkızıl göl jaynagan, ömür degen bulbulu bakta sayragan, ömür barda ökünmezsen oylap kıl, ömür degen gelevervet hayradan, ömür degen çalkıp jatkan göldeysin, ömür degen bulbulu var sendeysin. Kalaganday paydalana ver gidey jey ömür sen oldu boyum emesin. Ay rahmat, ata kol çapız, nake urmatlı görüşler. Emi bul görünüş çınçınına gelgende. Mınake kıstırdı. Biraz keçine kalıp kaldı. Biroq oşensidagi mazmundu ırga mına uşunday manilүү акчалар келip атабыздын тебетейине көпчүлүк калды. Атабыз эми мына ушул учурду мисалы бекер ырдаган жок, өзү деле мисалы толкунданып, бир чети сүйүнүп, энебиздин көңүлү үчүн, балдардын көңүлү үчүн, тууган уруктун көңүлү үчүн мындай учур карлыктагы эң бактылуу ирмемдердин бири эсептелгендиктен ырдап берди, сырын айтты, жаш мезгилиндеги сүйүүлөрүн айтты дегендей турабы? Эми мына ушул атабызга жооп болтур энебиз да бир куплет ырташтап койсо, анан кийин жакшынакай баталарды алабыз дагы программаны жыйынтыктайбыз. Энебиз ырдайбы? Ата, айтыңчы. Ырдайт болду мынакей. Атабыздын бир сөзү үчүн бир жакшынакай ырдап бериңиз. Сиздин ырыңыз бул сиз түзгөн армиянын гимни болуп калсын. Балдар менен баардыгыңар бактылуу болгула, мына тууган уруктар баарыңарга рахмат, баардыгыңарга ушу ден соолук каалайм, ушу баардыгыбыз тынч болойлу, аман болойлу. Асманыбыз ачык болсун, маанайыбыз жарык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушундай нерсени алып жүргөн силерге ham рахмат, силердин ham ден соолугуңар чың болсун, күч кубаттуу болгула, ушунтай элдин адамы болуп жүрө бергилейм. Рахмат. Мен мырдасам балдарым. Улар кошучат көкөлөп, улду бир бакты көкөлөп, урматтуу чоң ата бололу, ай улдун бир улун жетелеп. Урматтуу чоң эне бололу, ай улдардын кызын жетелеп. Кыргые учат көкөлөп, кыздарды бакты көкөлөп. Кымбаттуу чоң тета бололу, ай кыздардын улун жетелеп. Кымбаттуу тайне бололу, ай кыздардын кызын жетелеп. Ой, азамат, мынакей Зымрат энебиз менен анын абышкасынын ырына кулак төшөдүк. Бул ырлар илгери Союз мезгилинде Алото Таңшит деген бир жакшынакай китеп болчу эле. Мына ошол китеп азыр жок. Ошол китепте ушунчалык эксклюзивдүү ырлар болчу эле. Азыр мына ушул ырлардын баардыгын коом кайра кайтара ырдап, мына ушул ырларга жан киргизип, биздин кийинки муундар ырдап бараткан чагы. Энелердин бирок бул обондору эч качан башка ырчыдагы, менмин деген ырчыдагы кайтала албайт. Бар болуңуздар. Эне атабыз менен бирге өмүр сүрдүңүз, мынакей бирге жашап, мына ушул мугалимдик кызматты атабыз аркалап келаткандыгына, атабыздын жана бир жакшы сөзүн уктуңуз. Вазир жакшы, хан жакшы дегендер жакшынакай сөздү айтып кетти. Атабызды дагы жап-жаш сактап, ушундай ден соолугун карап, алды артын карап дегендей чык айтып отурган сизге Аллахым ыраазы болсун. Сизди болсо урматтап, ушинтип сыйлап, көңүлүңүз көтөрүп аткан балдарыңызга дагы Аллахым ыраазы болсун. Азыр бирөөлөр байланышка чыгып калды окшойт, келиңиз. Жанатан бери күтүп отурат окшойт. Биз куттуктоо. Мынакей дагы бир куттуктоого сөз берели. Сүйлөй бериңиз, мынакей биз сизди тартып атабыз. Ооба, рахмат. Рахмат. Тейле болбоду го. Ошол куттуктоо көп болду аташаттан. Куттуктай тайнен карап атат. Бол сүйлө. Куттуктай бериңиз. Сизди токунат кетти. Куттуктай бер дейт, куттуктай бербейсиңби?
Tanıyam özlerine. Anaqtı qasam. Rossiyada bul nevresi. Rossiyadan bir nevresi kutlup atat. Tuğanınız bilen kutlayayım. Sizin de sağlığınızı versin. Siz östürdünüz, çoğalttınız. Şu siz baktığınızda var mı? Şu vardı size жақсы көресіз, тайми. Ооба, рахмат. Туғаныңызды жақсы көресіз. Ооба, рахмат. Ay azamatsız kolçap boz. Rossiya jergesinde suukta тоң үшүп иштеп жүргөн небересинин сөзүнө дагы ортоктош болдук. Дагы барбы сүйлөөчүлөр? Мынакей дагы Бишкектен бир туган кайнысынын баласы чалып куттуктап атат. Бишкектен дагы бир туугандардын бири. Баягы акчасын берген. Акчасын берип туруп бул небереңиз. Сүйлөбөр угуп атат. Қандай соңғы жақсыпы? Жақсы. Тағдыры туғаныңыз мен өміріңіз ұзын болсын. Мамыкалар үшінті біздің бақтоза бар болыңыздар, аман болыңыздар, орғаңыздар. Үшінтілі біздің төрімізді күліп жайнап жүреріңіздер. Айтқаның келсін, рахмат. Өміріңіз ұзын болсын соғапа. Біз сізді жақсы көріп бағатыңыз. Рахмат. Сіздер тынч болуңлар. Биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Кол чаап коесуздар, Бишкек шаарынан дагы бир небересинин сөзүнө күбө болдук. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы калдыбы сүйлөөчүлөрдүн катары бүттү окшойт да. Урматтуу көрүүчүлөр, туулган күндүн кичине мотивация берип, кичине дем берип баштап берүүчү бул мен менен программасы. Андан кийинки уландысын өзүңүздөр жакшынакай кылып туруп жыйынтап коесуздар. Азыр эми мына алдыда жакшынакай болгон сиздерди ушу туулган урматына чогулуп куттуктайбыз. Мына ушул мен менен программасына биздин дагы ушу мактоолорубуз, куттуктоолорубуз түшүп калсын деген тилекте отурушкан балдар кыздарыңызга эң оолу, андан кийин тууган уруктарга, андан кийин жалпы Кыргызстанга, андан кийин артып калса мага дагы бир бата берип койсоңуздар, анан программаны жыйынтыктайбыз. Мына бүгін жақсы күндерде, есте қаларлық күндерде отырабыз. Мына инем сағадағы ушундай жақсы передачаларды чыгарып ушу элге таркатып, ушу ата-энелерди, бала чакаларын сүйүнтүп атканыңа чоң рахмат. Сенин дагы апаң, ата-энең бардыгы бала чакаң менен тынч бол, аман бол. Сен да тилеген тилек ниет максаттарыңарга жеткин. Сага да чоң ыраазычылык туруп, биздин туугандардын атынан чоң ыраазычылык билебиз. Эми калган баардыгыбызга мына бая саартан бери жакшы ойлор, жакшы каалоолор айтылды. Алла таала ушу каалоо ниеттерге Алла таалам жеткирсин. Дайым жакшылыктар болсун, туулган күндөр болсун, тойлор болсун. Небире чебирелердин, бала чакалардын тоюнда барып, тууган уруктар баардыгы ушу тойлордун жакшылыктарынын үстүндө ак досторумузга маанайларыбыз ачык болуп, ойноп күлүп, ырдап чурдап отуруп эле ушуга жараткан Аллахым дагы насип кылып кабыл кылсын. Алла. Мен айтканыңызды келсин. Эми энебиздин батасына бир ортоктош болойлу. Не дейін еме. Мына мен туылған күніме құттықтап келген барлық туғандарым, қайнылерім, балдарым, қыздарым барлығына ушу денсаулық қалайым. Ушу ана Россияда да құттықтап атышат, оларға да денсаулық берсин, ана Бишкектеги барлығына денсаулық берсин. Дайым ушу маанайлары жарык болсун, асмандары ачык болсун. Дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Дагы бир рет ушу рахмат, ушу канчалык бизди сыйласа Аллахым ушуларды сыйласын. Ошондой эле мына сагайым рахмат балам, сен дагы ушу ата-энең сыйлаган ушу бала чакаларың менен бактылуу балдардан болуп дайым ишиң жүрүшүп, будан дагы көп передачалар көбөйө берсин. Сагайым денсаулык каалайм. Ошондой эле тынч боло элем, асманыбыз ачык болсун, маанайыбыз жарык болсун. Дайым ушу акта сыркомдо отура берелим. Рахмат. Мен урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Зымырат энебиздин да туулган күнүн куттуктап алдык, сүйлөтүп алдык, жада калса ырдатып да алдык. Мынакей ушундай сиздердин дагы апаңыз болсо, атаңыз болсо, анда куттуктаганга шашыңыз. Пайгамбарыбыздын жакшы бир осуяты бар, ата-эне ыраазы, Аллахым ыраазы деп. Эгерде сиздер бул дүйнөдө ата-эненин көңүлүн алган болсоңуздар, эки дүйнө жашооңуздар керемет болот деген дагы бир жакшы Куранда жазылган ушундай бир маалыматтар бар. Ошон үчүн шашыңыздар. Эртең кеч болуп калат. Бүгүн жазылыңыздар, бүгүн чалыңыздар. Мен өлкөнүн 7 дубанына барып сиздердин ата-энеңиздерди куттуктаганга даярмын. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Жакшы туруңуздар эне. Зымырат эне, жакшы туруңуздар, а? Урматтуу ушу Зымырат энебиздин балдар кыздары, максатка жеттиңиздерби?
Кандай болду? Бир сиздердин бир жакшынакай бир таасирдүү пикириңиздер менен жыйынтап коелу мына Нурлул эже. Сиз да сүйлөй бериңиз, сизди баштай бериңиз сообу. Ушу атайын ошол жактан келип тартып бергениңизге сизге да чоң рахмат. Биз оюбуздагыдай болду, күткөндөй болду. Ушу баардык тууган уруктарыма, баарына, бир туугандарыма, атам, апама баарына ыраазымын. Баарыңыздарга рахмат. Ушунча келип бергениңиздерге. Сизге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ушу баардыгыңарга чоң рахмат. Бергендериңерге. Тууган уруктар баардыгы тынч болсун. Ар дайым ушу жакшы нерсе, жакшы дастуркондордо ушинтип катташып жүрө берели. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушинтип жакшы нерселерге тууган уруктар катташып жүрө берели. Мен оюмдагыдан да сонун нерсе болот деп ойлойм. Ата энени урматтайлы, ата энени сыйлайлы. Сыйлайлы. Ар дайым ушинтип ата эненин кашында, ата эне болсо биздин төрүбүздө жыргап отура берсин, ушундай бактылуу болуп мынакей. Жакшы туруңуздар.